Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн баруу алып кетебиз. Гүлдү чыктыгылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 255 017 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Орусияда 1 апрелден тартып башталган армияга жазгы чакырууда электрондук ыкма колдонулат. Бул тууралуу Москванын аскер комиссары Максим Локтев билдирди. Анын сөзүнө караганда чакыруу тест режиминде жүргүзүлөт. Ал бул саамалык Москвада эле колдонулабы же башка аймактарга дагы таратылабы дегенди тактаган жок. Локтев чакыруу мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталы, телефон жана СМС аркылуу жөнөтүлөрүн белгиледи. Мунун алдында мамлекеттик думанын депутаты Андрей Картопалов электрондук жол быйылкы жазгы чакырууда колдонулбай турганын айткан. Орусиянын президенти Владимир Путин 14 апрелде жарандарды аскерге электрондук түрдө чакыртууга жол берген мыйзамга кол койду. Мыйзамды апта башында мамлекеттик дума жана Федерация кеңеши дээрлик бир добуштан колдоп берген. Адистер буга чейин жаңы эрежелер орус жарандыгын алган мигранттарга да түздөн-түз таасир этерин эскерткен. Жаңы мыйзам аскерге барууга милдеттүүлөрдүн реестрин түзүүгө жана аскерге жаңы ыкмалар менен чакырууга жол ачат. Мындай учурда повестка буйртма кат же мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталы аркылуу электрондук түрдө же көп функционалдуу борборлор аркылуу келет. Буга чейин аскерге чакыруу жарандын өз колуна тапшырылчу же жумуш берүүчү тарабынан берилчү. Аскерге милдеттүүлөрдүн реестрин аскер комиссариаттар түзөт. Ал жерде аскерге милдеттүү жаран тууралуу бардык маалыматтар камтылат. Реестрдеги маалымат медициналык уюмдарга, окуу жайларга, салык кызматына, күч кызматына жана башка тиешелүү мекемелерге берилет. Жаңы мыйзамга ылайык аскерге чакыруу анын көчүрмөсү мамлекеттик кызмат көрсөтүү порталындагы жеке кабинетке жайгаштырылган күндөн тартып тапшырылды деп эсептелет. Мындан кийин аскерге милдеттүү жаран аскер комиссариатына келмейинче ага өлкөдөн чыгууга болбойт. Чакыруу тапшырылгандан кийин 20 күн ичинде комиссариатка келбеген жаранга кошумча чектөөлөр иштейт. Ал жеке ишкер катары каттоого туруу, үй мүлкүн каттатуу, автомобиль айдоо, насыя алуу укугун колдоно албайт. Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мурдараак журналисттерге бул мыйзам долбоору аскерге чакырууну тартипке салууну гана көздөй турганын, элди дүрбөлөңгө салбоого жана эмиграциянын жаңы толкунун жаратпоого тийиш экенин айткан. Айрым эксперттер аскерге электрондук чакыруу мыйзамы менен орус президенти Владимир Путин согушту узартууну, жаңы аймактарды басып алууну эмес, мурда оккупацияланган аймактарды кармап калууну көздөп жатканын айтышууда. Булак Азаттык. Бишкектин четинен террордук уюмдун тажикстандык мүчөсү кармалды. Чүй облусунда эл аралык террордук уюмдун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу аймактык ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Милиция кызматкерлери Лебединовка айылында чек араны мыйзамсыз кесип өткөн үчүн Кыргызстандын соту тарабынан жоопко тартылып, айып салынган тажикстандык 30 жаштагы киши жашап жатканы аныкталган. Коңшу мамлекеттердеги кесиптештер бул киши мекенинде оор кылмыштар үчүн бир нече ирет соттолгонун, эл аралык террордук уюмга мүчө болгондуктан изделип жатканын билдиришкен деп айтылат маалыматта. Кыргыз Республикасынын сотунун чечимин аткарбаган үчүн анын айып салуу өкүмү камакка алууга өзгөртүлдү. Булак Спутник кежи. Ноокатта тергөөчү пара алып жаткан жеринен кармалды. Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү 50 000 сом мөлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалган. Кармалган кызматкер кылмыш жазасы менен коркутуп, тергөөгө чейинки текшерүүнүн материалдарын токтотуп берүү үчүн арыз ээсинен 100 000 сом талап кылгандыгы аныкталган. Бул факты боюнча УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексин опузалап пара алуу менен кылмыш иши козголду. Кармалган кызматкер козголгон иштин алкагында соттун чечими менен 12 июнга чейин камакка алынып, Ош шаарынын номер 5 тергөө абагына киргизилди. Азыркы учурда бул факты боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө деп билдиришти УКМКдан. Булак Супер кежи.
Бомба боюнча маалыматтан улам Бишкектин бир нече мектебинде эвакуация болду. Борбор каладагы номер 51, 63, 67, 90 жана башка бир катар мектептеринде бомба коюлганы тууралуу маалымат түшкөнүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Жардыруучу түзүлүш тууралуу билдирүүлөр мектептердин электрондук почтасына келген. ЖМКлар мындай маалымат Кросунун юридика факультетине да келгенин жазышты. Бардык жерде милиция кызматкерлери иштеп жатат. Аймактар курчоого алынып, эл эвакуацияланды. Эскерте кетсек, ушундай эле билдирүүлөр январда, мартта да түшкөн. Кийин баары жалган маалымат болуп чыккан. Булак Спутник эжи. Владимир Путин Херсон жана Луганск облустарына барды. Орусиянын президенти Владимир Путин Херсон жана Луганск облустарына барып, аскер башчыларынын докладдарын укту. Бул тууралуу ТАСС басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, иш сапары учурунда Путин аскерлерден Херсон жана Запорожье багыттары боюнча кырдаал тууралуу өз пикирлерин билдирүүнү сурады. Кырдаал кандай өнүгүп жатканы тууралуу сиздердин пикириңиздерди угуу, маалымат алмашуу мен үчүн маанилүү деген Путин. Ал ошондой эле аскер кызматкерлерин Пасха майрамы менен куттуктап, Орусия империясынын эң ийгиликтүү коргоо министрлеринин бирине таандык иконанын көчүрмөсүн тапшырды. Кийинчерээк Кремлдин басма сөз кызматы Путиндин бул иш сапары алдын ала пландалбаганын жарыялады. Путин алгач согуш болгон бул аймактарга 19 мартта барган. Анда Путин Мариуполь шаарына тик учак менен барып, бир нече райондорду кыдырып, жергиликтүү тургундар менен баарлашкан. Булак Су Беркежи.